буга чейин бир топ жолу Air Кыргызстан компаниясынын жетекчиси боюнча маселени көтөргөм. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай бир өкмөт тараптан эч кандай кыймыл жок. Мына буга чейинки 8 жыл мурунку иштеп жүргөн мамлекеттик компанияны алмаштыргандан бери бүгүнкү күнү ушунчалык бир банкротко алып келип, мамлекеттик компания өзүбүзгө компания ушундай жоголуп кетип атат. Ушуну банкротко алып келген адамды ушул күнгө чейин кармап отурасыздар өкмөт. Бир топ жолу көтөрдүм. Аны бардыгын факт түрүндө кандай банкрот кылган боюнча айтып кеткем да. Дагы мен сиздерге дагы бир жолу айтып кетейин. Мамлекеттик компаниянын 2 учагы тең азыркы күнү жок. Бир учак чет өлкөдө арендада жүрөт. Ашырбек Мойдонович, мына 2018 жылы апрелинде арендасы бүтүп, самолет келмек. Мына октябрь айы болду. Ушул күнгө чейин ал самолеттон дайыны жок. Ушуну текшерүүгө алыңыздар. Балким бул арендада жүргөн самолетту дагы сатып бергендир. Ушуну ушу протоколдук тапшырма Мирлан Исакбекович, ушуну сөзсүздүр. Мен буга чейин дагы кат жүзүндө да кайрылдым бардык жерге. Мына бүгүнкү күнү мына 737-500 маркасындагы ремонтто турган учак компаниянын имаратын жер тиркесин менен кошуп Газпромго Аэро Кыргызстан талабы боюнча мындай камакта турат. Ушунун бардыктын акчага ошол жерге залогко берип койду. Air Кыргызстанды самолету жер тиркелери менен банкка коюп акчаны алып жеп алды дегенге жатат бул. Мына ушуну ушул күнгө чейин да көтөргөм. Росбанкка дагы ал жерге коюп акча алган. Эмне үчүн мындай банкрот кылып аткан? Мамлекетке зыян келтирип аткан жетекчини азыркы күнгө чейин кармап отурасыздар. Ашырбек Мойдонович, кимге тиешелүү болсо жеткизип барыңыз, айтыңыз. Көзөмөлгө да алыңыздар. Мен bundan сырткарда өзүм бардык жерге кайрылууларды жасадым. Арендада турган самолетту тактап бериңиздер. Арендада учуп аткан самолетту да уже сатып берген болуш керек.